эми мындай да президент Жапаров бул президенттикке чейин түрмөдө жатты, оппозицияда жүрдү. Эми билесиз да, оппозиция менен баягы дос эмес, учурашкандан качып жүрүштү. Демек, ошо бийликтеги эч ким бүгүнкү күндө дос болуп жүргөн эмес. Бир 3-4-5-6 киши болгондур. Ошол үчүн бүгүнкү кишилерди командасы деп айтканга да болбойт. Эмне үчүн дегенде мамлекеттик кызматта иштеп атат да. Бирок тилекке каршы бүгүнкү проблема бүгүн эле жаралган жок да. Бүгүнкү проблема баягы Акаевдин доорунда баягы реформа кылабыз деп толгон токой университеттердин баарын ачып салганбыз. Ошондон баштап проблеманы башталды. Сапатсыз кадрлар бүгүн келе баштады. Ошол убактагы баягы 2000ден кийинки бүтүн университеттерди бүтүрүп, ошол дипломдорду алып бүгүн келип атышат. Ошондуктан эң чоң проблема дагы эмнеде? Кадрлардын жаманы. Илгери кадрлардын баарын каяктан чыкчу эле? Бул совхоз, колхоздон, айылдан, ошол жерден бригадир болуп, анан агроном болуп туруп чыкчу эле. Көптөгөн завод, фабрикалардан чыкчу. Ошол жерлерден. Бүгүн кайсы жерден чыгат? Базардан башка эчтекебиз жок да. Демек ошол базар, саудагер, ошолордон алып келбесек, бүгүн ошол кадрларды даярдай турган фабрикабызда, заводторубузда, колхоздорубузда, совхоздорубузда, кооперативдерибиз жок. Ошондуктан бүгүнкү баягы сапаты жок министрлер ушундан жаралып атат. Тармакта болгондо так айта аласызбы? Эми бардык тармакта. Бир гана баягы кадрлар кайсы жерден жакшы чыгышы мүмкүн? Бул милицияда, бул оборонадан, эмне үчүн дегенде баягы эми бар да, лейтенанттан баштап өйдө өсө турган. Эми финансисттер мүмкүн, башынан аягына чейин өсүшү мүмкүн. Анан кийин көп специалисттердин дагы бир проблемасы бар, тил. Мына өзүмдүн баламды айтайын, Англияда университетте окуйт. Мени Кыргызстанга келип иштейсиңби десем, ата кантип тил билбесем уят боломго деп ой жүгүрткөнү англисче. Эмне үчүн дегенде 8 жылдан бери ушул жакта окуйт. Анан ой жүгүрткөн баардыгы англисче болуп атат да. Ошондуктан мен оюмча бир эле бир-эки министрди жумуштан айдагандан анын ордуна ошондой эле келет. Проблема түпкүсүнөн баягы реформаны кайдан да түбүнөн башташ керек да. Бүгүнкү тилекке каршы Кыргызстандын ичинен мен ойлоп атам, кээ бир министрлерди табыш өтө кыйын. Бүгүн ошол чет мамлекетте иштеп жүргөн, жашап жүргөн кыргызстандыктарды кайра чакырышыбыз керек. Анан кийин баягы көп кишилер баягы тилге аябай баса берип эметип атат да, басым болупчу. Мен оюмча тилге эмес, ошол ой жүгүрткөн профессионалдарды алып келишибиз керек да. Эгерде кыргызча эле билишиң керек десе, анда алып келе албайбыз. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандын граждандары көптөрү ушул тилекке каршы кыргызча билбейт да. Ошондуктан баягы кадрларга өзгөртүү оюбузду өзгөртүшүбүз керек. Эмне үчүн дегенде кадрларды менин мындай бишим, анан мага мындай эми кандай десем баягы надежный адам деп эле ала берсек болбойт экен. Профессионалдарды алышыбыз керек. Көрүп атасыңар, экономикабыз көтөрүлбөй жатат, завод фабрикаларыбыз көтөрүлүп курулбай жатат, жанагы эле базар, соода менен алыс кетпейбиз да. Жапаровдун кадрлары деп айта албайбыз анча. Жапаровдун келгенине 2 жыл болду да. Бул негили Кыргызстандын кадрлары. Кыргызстандын кадрлары. Ошондуктан эми мындай да, башынан элдин талабы кандай болду? Жаштарды алды. Бирок жаштарды алгандан кийин иштей албай койду. Эми дагы башка кадрларды алсак айтабыз, бул Бакиевдики, Атамбаевдики, Акаевдики деп. Ошондуктан мен оюмча ушул биз туура эмес айтып атабыз да, ушул Жапаровдун кадрлары депчи. Мен оюмча кимдин кадрлары болбосун иштеш керек. Ал эми Кыргызстан жараны болгондон кийин сиз деле мен деле Бакиевдин убагында, Акаевдин убагында жашадык да, иштедик. Ошондуктан кимдин кадрлары болбосун ошого карабастан, эгерде Кыргызстан үчүн иштеп берем деген адам болсо иштетиш керек да. Эгерде Африкадан бир кара тоор келген, же болбосо Кытайдан болобу, кайсы жерден болбосун, если Кыргызстанга мындай
пайдасы келе турган киши болсо алып келишибиз керек. Украинадан, Грузиядан, Грузиянын ичинен табылбай калып, башка мамлекеттерден алып келбейди, Америкадан айрыкча кадрларды алып келип иштетишти го. Биз деле ошого барышыбыз керек.